Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Өткөндөгү сабакта биз ширк тууралуу сөз кылганбыз. Ширктин коркунучу тууралуу. Ушул ширктен кайтарыш үчүн пайгамбарлар келген жана бизди Аллах Таала жараткан жана Аллах Таала кечирбеген жалгыз күнөө экендиги тууралуу ушунун баары тууралуу сөз кылган болчубуз. Эми бүгүн эмне кайсы иштер ширкке кирет, кайсы амалдар ширк болуп эсептелет, биз ошол тууралуу сөз кылабыз деп сүйлөшкөн элек. Биринчиден билишибиз керек, бул ширк деген таухидтин карама каршылыгы. Ошо ла илаха иллаллах деп айтып жүрөбүз. Ушунун карама каршылыгы ширк болуп эсептелет. Ла илаха иллаллахтын мааниси кандай? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айтабыз, Жалгыз Аллах Таала сыйынууга татыктуу. Бардык ибадаттын баарысы, бардык сыйынуунун баарысы жалгыз Аллахка арналыш керек. Ушунун мааниси ла илаха иллаллахтын мааниси ушинтип айтып жүрөбүз. Эмне дейбиз? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп. Эми ушунун карама каршылыгы эле ширк болуп эсептелет. Кандайча? Аллахтан башка кимдир бирөөгө же Аллах менен бирге эле башка бирөөгө кайсы бир адам ибадатты, сыйынууну арнаган болсо, ушул кылган иши ширк болуп эсептелет. Куранда Аллах Таала айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Аллахка ибадат кылгыла жана ага эч бир нерсени шерик кошпогула дейт. Бирөөрү эки нерсени айтып берген. Ва'будуллаха дейт, Аллахка ибадат кылгыла жана мунун карама каршылыгы эмне болот экен? Ва ла тушрику бихи шай'a, жана ага эч бир нерсени ага шерик кылбагыла дейт. Демек эмне экен? Ширк бул ошол таухидтин, Аллахтын жалгыздыгынын унун карама каршылыгы болуп эсептелет. Өткөнкү сабактарда айтып аттык, эмне деп? Жалгыз Аллах ибадат кылууга татыктуу. Жалгыз Аллах Таала бизди жараткандан кийин бардык ибадаттын баарысын жалгыз Аллахка арнашыбыз керек. Демек ошо ибадаттардын кайсы бир түрүн Аллахтан башка бирөөгө адам арнаган болсо, ширк кылган болуп эсептелет. Эми муну түшүнгөн болсок, биз эмнени билишибиз керек экен? Эми ошол ибадат деген эмне? Ибадат деген эмне? Шейхул Ислам Ибн Таймия айткан, ибадат бул деген исмун жамиун ликулли ма юхиббуху Аллах ва ярдаху мин ал-аквали вал афали аз-захира вал батина. Бул ошол ибадаттын сыйынуунун аныктамасы болуп эсептелет. Ибадат эмне экен? Аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон бардык ички жана сырткы сөздөр жана амалдар. Эми буга эмнелер кирет? Мисалы, дуа, Аллахка дуа менен кайрылуу, же курмандык чалуу, Аллахка табакел кылуу, жүрөк менен, Аллахты сүйүү, Аллахты жакшы көрүү, Аллахтан коркуу, Аллахка табакел кылуу, Аллахка үмүт кылуу. Бул жүрөктө болгон. Мисалы, тил менен кандай? Аллахка дуа кылуу, Аллахтан коргоо тилеп ага кайрылуу, кечирим суроо Аллахтан, тобо менен кайрылуу, Аллахка тобо кылуу. Же мисалы, дене мүчөлөр менен кандай? Сажда кылуу, рүкүү кылуу, намаз окуу, орозо кармоо. Мунун баарысы эмне болот? Ушунун баарысы ибадаттар. Ибадаттардын түрлөрү, Бул ибадаттын кээ бирлерин атап өттүк да. Ибадаттын негизи түрлөрү көп, өтө көп да. Ушул ибадаттардын түрлөрүн кайсы бирин же кээ бирлерин Аллахтан башка бирөөгө арнаган болсо, же Аллах менен бирге эле бирөөгө, дагы башка бирөөгө арнаган болсо, бул эмне болот? Ширк кылган болуп эсептелет. Аллах Таала эч качан кечирбеген күнөө болуп, ошо Аллахты ушул ибадаттында Аллахка бирөөнү теңдеш кылып, ага шерик кылган болот. Эми мунун мисалдары кандай? Ширктин мисалдары. Буга чейин айтып өткөн азыр ибадаттын түрлөрү, ушу кайсы бирин Аллахтан башка бирөөгө адам арнай турган болсо, бул ошо Аллах Таала эч качан кечирбеген күнөөнү ширк кылган болот. Мисалы, Аллахтан башка кимге арнашы мүмкүн? Мисалы, арбактарга, же жин шайтандарга, жиндерге, же пайгамбарларга. Мисалы, пайгамбарлардан кимге? Мисалы, Даудка дөтү деп, мисалы, Сулайман пайгамбарга, же Мухаммад пайгамбарга, же болбосо периштелерге кайрылса, периштелерге, же мисалы тоо ташка сыйынса адам, эгерде же бир бактарактарга, бир жыгачтарга, булактарга, же бир мүрзөлөргө, же мазарларга, бир күмбөстөргө, эмненин баары болбосун, эгерде Аллахтан башка адам эмненин баарына ушул ибадаттын кайсы бир түрүн арнаган болсо, бул ширк кылган болуп эсептелет. Мисалы, кандай ибадаттар? Мисалы, дуа. Айттык, дуа деп. Адам эгерде дуа менен Аллахтан башка бирөөгө кайрылса, мисалы, эмне кылышат? Арбактарга кайрылышат. Эмне дейт? Арбактар колдосун дейт, арбактар ыраазы болсун дейт. Же болбосо пайгамбарларга кайрылышат. Эмне дейт? Дөтү колдосун дейт. Же Мухаммад пайгамбар андан шапаат тилеп ага кайрылышат. Же мисалы, христиандар эмне кылышат? Исага кайрылышат дуа менен. Же таква адамдарга, олияларга кайрылышат. Же мисалы, христиандар кимге кайрылышат? Мариямга кайрылышат, Иса алейхисаламдын энесине. Же периштелерге кайрылса, жанагы сактоочу периште деп ошого дуа менен сакта деп кайрыла турган болсо адам. Же Мухаммад пайгамбарга кайрылса,
Кимге болбосун, Аллахтан башка адам кимге болбосун, эгерде дуа менен Аллах Тааланын жалгыз Аллахтын колунан келген нерсени Аллахтан башка бирөөдөн сурай турган болсо, мисалы эмнени? Мисалы бала тилейт. Көптөн бери балалуу болбой жүргөндөр перзент тилешет. Арбактардан же башкалардан. Же болбосо шифа тилейт, ооруп жүргөндөр шифа тилейт. Же болбосо иштери бузулуп, иштери оңолбой жүргөндөр иштерин оңолушун же ушундай сыяктуу жалгыз бир гана Аллахтын колунан келген нерселерди эгерде Аллахтан башка бирөөдөн сурай турган болсо, бул ошо чоң ширк болот. Аллах Таала кечирбеген эң чоң ширк болот. Аллах Таала каратылган зулумдук болот. Эми дагы кандай дагы ибадаттын түрлөрү? Мисалы курмандык чалуу. Курмандык чалуу. Адамдар курмандык чалышат дагы эмне дейт? Арбага ыраазы болсун деп айтышат. Маркумдун арбага ыраазы болсун дейт. Арбага ыраазы болсун эмес, Аллах Таала ыраазы болсун. Аллах Таала ыраазы болуп, ошол маркумду өзүнүн ырайымына алган болсун. Курмандык чалуу бул эң улуу ибадаттардан болуп эсептелет биздин динибизде. Курмандык чалуу Аллахтан башка бирөөгө жакындоо ниетинде бирөөнүн ыраазычылыгы үчүн адам сое турган болсо, бул чоң ширк кылган болот дагы, Аллах Таала каратылган зулумдук болот. Аллах Тааланын акысын бузган болот адам. Ошондой эле мисалы ибадаттардан айттык, эмне тобокел кылуу, таянуу. Кандайча? Мисалы адам тумарларды тагынат. Тумарларды тагынат дагы ошол нерсе сактайт деп ошого ишенет. Же мисалы жанагындай айттык го, мисалы арбактар колдосун дейт да, ошо арбактарга таянат адам. Эми сүйүү деген, мисалы сүйүү деген ибадат бар. Эгерде адам Аллахтан башка бирөө, мисалы өзүнүн кудайларын Аллахты сүйгөндөй сыяктуу сүйүү менен сүйө турган болсо, бул дагы ширк болот. Мисалы коркуу. Коркуу деп айттык, эмне бул ибадат деп айттык. Мисалы адамдар ырым-жырымдардан коркушат. Аллахтан корккондой коркуу менен башка нерседен адам корко турган болсо, бул ошо чоң ширк. Аллахтан башка бирөөгө ибадаттардан болот. Ошондой эле мисалы адамдар арбактардан коркушат. Же ошо мүрзөдө жаткандардан коркушат. Бир кандай бир таазим менен. Же мисалы башка бирөөгө үмүт кылуу. Үмүт кылуу бул ибадат. Биз Аллах Тааланын жалгыз өзүнөн үмүт кылышыбыз керек. Эми адамдар башка бирөөлөрдөн үмүт кылышат. Барып дуа менен кайрылып, жалбарып, тилеп, табынып үмүт кылышат. Ошол үмүт кылуу бул эгерде Аллахтан башка бирөөдөн эгерде адам үмүт кыла турган болсо, жалгыз гана Аллах Тааланын колунан келе турган нерселерди, анда бул ошо ширк болуп эсептелет. Ошондой эле эмне дейт? Коргоо тилөө, куткаруу тилөө. Жанагы биз кача айтып кеттик, эмне деген сөздөр? Мисалы арбактар колдосун деген сөз. Арбактар колдосун, арбактар ыраазы болсун, дөөтү колдосун. Жок, эмне деп айтыш керек? Жалгыз Аллах Таала колдосун. Жалгыз Аллах Таала ыраазы болсун. Ошондой эле мисалы кечирим суроо, тобо кылуу, бул дагы эмне дедик? Ибадаттардан. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ма яхфиру зунуба иллаллах". Аллахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет? Адам эгерде күнөө кыла турган болсо, барып жалбарып башка бирөөдөн барып күнөөлөрүн кое беришин, күнөөлөрүнөн кутулушун эгерде бирөөдөн барып кайрыла турган болсо, бул эмне болот? Чоң ширк болот. Мисалы христиандар да сыяктуу. Алар да эмне кылат? Күнөө кылган болсо, барып туруп өзүнүн церковтагыларда барат дагы, алар күнөөлөрүн кое берип коюшат. Ошондой эле сажда кылуу, рүкүү кылуу, жүгүнүү, бул ибадаттар. Аллахка намазда окугандагы бул намаздагы ибадаттар. Жалгыз Аллахка арналыш керек. Эми ким рүкүүнү же сажданы Аллахтан башка бирөөгө ардаган болсо, бул ибадатты Аллахтан башка бирөөгө ардаган болот да, ширк кылган болот. Айырмасы жок. Эгерде бул кандай бир спорттун негизинде кылып атабы, же бир адаттын негизинде кылып атабы, тирүүлөргө жүгүнөбү же маркумдарга жүгүнөбү, билебиз, жаназадагы бизде эмне адам кайтыш болгондо барып маркумга жүгүнүшөт адамдар, тирүүлөргө жүгүнүшөт. Ошондой эле намаз, орозо, мунун баары ибадаттар. Зекет берүү, садака берүү, мунун баары ибадаттар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмес, адамдар көрсүн деп ушу ибадаттарды кыла турган болсо, бул дагы кичине ширк болот. Бул дагы ширктен да. Анткени ибадатты Аллах үчүн кылбай атат. Бул башка Аллах үчүн эмес, дагы башка бир ниет үчүн кылып атат дагы. Ушул себептүү бул кылган иши ширк болот. Эми бул кичине ширк да, бул кичине ширк. Кичине ширк дегенде биз ойлонуш керек, бул жөнөкөйлүк күнөө деп. Жок, бул деле киши өлтүрүүдөн дагы, зынадан, ойноштуктан дагы чоңураак болгон күнөө. Бирок чоң ширктин даражасына жетпейт. Буга чейин айтып кеткен, чоң ширктердин даражасына жетпейт. Мисалы дуа менен дагы кайрылгандар адамдар кимге кайрылышат? Мисалы жаш балдар кимге кайрылат? Аяз атага кайрылышат. Жаңы жылда Аяз атага ошо дуа кылып, ага кат жазып, ушинтип кайрылгандар бар да. Мындай дуа менен кайрылуу, бул мисалы бул ушул келген жылда бизге жакшылык алып кел, андай деген нерселерди жалгыз гана Аллахтан тилеш керек. Жана мындай эгерде адам Аллахтан башка бирөөгө адам мындай дуа менен кайрыла турган болсо, Аллахтын акысын бузган болот, ширк кылган болот. Ошондой эле арбактарга адам кайрылганда, алардын шафаатын тилөө, аларды Аллахтын алдында ортомчу кылып алуу. Эми булар тууралуу дагы сөз кылабыз да, дагы келаткан сабактарда.